Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романынын 12 бапынын уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Иммунитетти бекемдеп, ден соолукту чыңдоого да бош убактысынан бөлүү талап кылынчу. Бир жолу курбусу Майрамдын чакыруусу менен чыгыштын байыркы медицинасынын рецепти менен жасалган ден соолукту чыңдоочу каражаттын бет ачар аземине катышканы барды. Заманбап жасалгаланган, жарашыктуу шөкөттөлгөн кеңсенин жаркыраган кенен бөлмөсүндө бул жаңычыл нано технологиялар менен өндүрүлгөн керемет каражаттардын ден соолукка тийгизген жакшы пайдасы, оң таасири тууралуу, денени калыбына келтирүүчү, тазалоочу, мүчүлүштүктү толтуруучу касиеттери жөнүндө окулган баяндамадан кийин анын иш жүзүндө колдонулушу боюнча абдан кызыктуу маанидеги тажрыйба бөлүшүү болду. Жаңы ойлоп табылып, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун алтын медалына татыктуу болгон Нобель сыйлыгы тарабынан белгиленген, бүткүл дүйнө жүзү боюнча таанылган биологиялык активдүү кошулмалардын ачылышы да болду. Албетте, илимдин өнүгүшү, технологиянын өсүшү менен адамдын өмүрүн узартуу, ден соолугун чыңдоо жаатындагы ойлоп табуулар ченемсиз бийиктиктерге жетти. Мындай каражаттардын ден соолукка пайдалуулугуна ишенип, изилдеп көрүп, туура колдонуу гана талап кылынат. Асел бул компаниянын азыркы кездеги адамдын ден соолугун чыңдоого, деги эле өзүнө кам көрүүдө жетишилген ийгиликтерине ушунчалык таң калып, жогорку баасын бергенинин натыйжасында бул бүткүл дүйнөлүк таанымалдуулукка жана кадыр-баркка эл аралык компания менен келишимге дароо эле кол коюп, алардын эң мыкты баага татыктуу өндүрүмүн үзбөй колдонгон бизнес шериги болуп калды. 10 жылдан ашык убакыттан бери Асел башка тармактык компаниялар тууралуу байма-бай угуп келген, жана аларга маани да бербеген. Тармактык деген мүнөздөмөсүнөн улам көп деле ишенчү эмес. Эми болсо бул жерде Аселдин жан дүйнөсүндө капысынан өзгөрүү жүрүп өткөнсүдү. Сезими удургуп, күчтүү таасирге кабылды. Анын үстүнө мындай иштегендер абдан салабаттуу жана сылык сыпаа болчу. Курчаган чөйрөгө жараша кеңсе да заманбап шөкөттөлүп жасалгаланып, кабыл алуу жана тейлөө жогорку ак сөөк коомго тиешелүү деңгээлде жүргүзүлгөндүктөн ойлонбостон ушундай кадамга барды окшойт. Асел өзүнүн үйдө жалгыз калууну сүйбөй калганын, дайыма адамдар менен пикир алышууга, кимдир бирөөлөр менен таанышууга тартылып жатканын, андыктан жазуучулар союзунда өткөн иш-чараларга, жанагы өзүнө абдан жаккан тармактык компаниядагы жыйналыштарга, курсташтары менен, мурдагы чогуу иштешкендери менен жолугушууларга көңүлдөнүп барганын, ынак курбуларын көрүүгө өрөпкүй шашылып, окурмандарга тартынбастан кол тамга берип, өзүнүн мурункудай болбой калганын, баары сулуу, ийгиликтүү, бактылуу көрүнүп жатканын байкады. Эң негизгиси турмушка эртерээк чыгып, бактылуу жана туруктуу үй бүлөдө жашагысы келип жатканын сезди. Эч качан ойнош болгусу келбеген, муну ойлоп да койбогон жаны күйөөгө тийгенден башка каалоосу жок экенин туйду. Ал эми жаш курагы көп күтүүгө жол бербестигин сезгенде, ого бетер эртелеп үй бүлө күткүсү келди. Сүйүктүү жан шериги экөө бири-бирине кам көрүп, чогуу отуруп чай ичкиче жарп жазыла баарлашууну каалады. 50 жылдык мааракеси улам жакындап келатты. Бул ойлогондо эле абдан толкунданткан учурга 1 жылдан аз убакыт калган эле. Мындан улам да көңүлүнө бул сыяктуу бир ойлор тыктей түшчү болду. Жашоодо дагы кандай өзгөчө иштерди бүтүрүүгө болот? Ушундан улам да кандай иш жасалып бүтүрүлбөсүн көкөйүндө мындай суроо жаралчу болду. Дагы эмне кылыш керек? Анан кайра жашоону өз жайына коюп, көңүлүн жөн эле удургута бербей жайгарышы керек экенин сезет. Бирок өзүн кандайдыр бир күч түрткүлөп, жай жүргөн жанына кандайдыр жоболоңдуу жоруктук каалатып жатканын туят.
жашоосундагы чоң өзгөрүүлөрдү күтүп жүргөндүгүнөн улам го юбилей деген өзүнө тиешелүү адаттан тыш кооз сөздү укканда толкунданып кетти. Кызык да боло түштү. Мындай маареке жөнүндө ойлосо жаштайынан өзү сүйүп көргөн советтик тасма кызматтагы махабат эсине түшөт. Анда статисттер жамаатынын правкому юбилер үчүн алкынып турган аттын коло эстеликчесин таап келгени, жамаатта өткөрүлгөн салтанаттуу чогулуш, шаңдуу куттуктоолор, дүркүрөгөн кол чабуулар, андан соң майрамдык банкетке аз эмес адамдын чогулуп көңүл ачканы, той ээси үчүн жакшы каалоолорду улам бир коноктун айтканы эми өзүнүн башынан өткөнү турат. Шаардагы кооз ресторандардын биринде Асел курбулары менен Зулянын туулган күнүн белгилеп отурушту. Залда киши анча деле көп эмес болчу. Кошуна үстөлдө да жакындан бери аялдарсыз чогулууну салт кыла баштаган жигиттердин отурушу өтүп жатты. 5 орто жаштагы эркек даамдуу тамактан кийин зеригип бийге чыкпай отурушту. Зуля алардын жанына барып: «Бүгүн туулган күнүм эле, мага жок дебей курбуларым менен бийлеп койгулачы», деп жылмая сүйлөдү. «Биздин арабызда дагы төрөлгөн жигит бар. Столдорубузду бириктирип жибербейлиби?» деп чогуу көңүлдөрү көтөрүлүп күлүп жиберишти. Сөздөн сөз чыкты. Бий артынан бий уланды. Ким эмнени кааласа ичкендигинен улам жана чөйрүнүн шаңдуу тартканынан баарынын маанайлары көтөрүлдү. Майрамдоонун аяк ченинде катышып отургандар таанышып, үстөлдөрдү бириктирип, жупташып отурганга да жетишишти. Эми тосттор баарына жана ар бирине арналып айтылып жатты. Дал ушундай курамда жана кырдаалда жолукканыбыз жөн жеринен эмес. Биз дээрлик баарыбыз тең туш экенбиз. Баарыбыздын жоопкерчиликтүү жумушубуз бар экен. Анан үй жумуш, жумуш үй болуп тажап жүрүппүз. Эстесиңер, жаш кезде биз кандай кыял кечтер элек. Андан кийин бизге эмне болду? Билбейм. Жөн гана күн өткөрүп, өгүздөй иштеп жүргөндөйбүз. Бир гана ушундай күндөр жашоону кооздойт. Бири-биринин сөзүн бөлүп, ар ким өз көңүлүндөгүнү төкпөй чачпай айтып бергиси келип жатса да, өз ара жакшы түшүнүшкөндүктөн мындай көңүл ачууларды ушул курам менен өткөрүүнү дагы да улантмай болушту. Асел отуруш кызыгандан бери эле келишимдүүлүгүнө жараша абдан жандуу жана кызыктуу эркек менен бийлеп сүйлөшүп отурган. Ал эми качан тааныша келишкенде Асел жана Асек ысымдарынын эң акыркы тамгаларынан гана айырма чыгып, мындай серик дал келүүчүлүк отуруштун башка мүчөлөрүн таң калтып да, кубантып да койгондуктан экөөнүн ушул сыяктуу кичинекей кийинки көңүл ачуулардын жана башка кечелердин уюштуруучулары болуусун жапырт сунушташты. Экөө жалдаган такси Асек Аселди жаңы имаратта курулган үйүнүн подъездине чейин жеткизип, кайра келгиче дарбазанын алдында күтүп калды. Шаңдуу көңүл ачуудан улам көңүлдөрү дүргүгөн экөөнүн күлмүңдөгөн көздөрү, жадыраган жүздөрү эшиктин алдын жаркыраткан прожектордон даана көрүнүп турду. Сени менен таанышканым үчүн бүгүн мен бактылуумун. Кел, эч кимди кошпой экөөбүз дагы жолукпайлыбы? Аялым экөөбүз эки жакка бөлүнгөнүбүзгө 1 жылдай болуп калды. Менин уулум бар, анан 3 батирим бар. Элита үйдө жашайт экенсиң. Үй үчүн деп жаман ойлоп жүрбө. Мен деле оңой эмесмин, деп Асек өзүнө жага түшкөн аялды колтуктай басып баратып, тезирээк анын көз алдында ийгиликтүү, камсыздалган эркек катары көрүнүп, кийинки жолугууну камсыздаш үчүн бат-бат сүйлөдү. 3 батир? Бул жакшы, деп азыркы сүйлөшүлгөндөр отуруштан кийинки кызуулуктун эс акылсыз деми менен чыккан жел сөздөр экенин түшүнгөн Асел тамашага чаргытты. Күнүгө эле сендей бутуна турган, башы бош эркек жолуга бербейт. Ооба, мен мына 1 жыл болуп калды үй бүлөдөн кеткениме. Көрсө мен аларды камсыздаш үчүн гана жашап жүрүптүрмүн. Алар болсо мени баалашпайт экен. Бүт жасалганымды, тапкан ташынганымды баркташпайт экен. Болуптур, кеч болуп калды. Кел, бул түшүндүрмөлөрдү кийинкиге калтыра туралы. Мен келип калдым. Мына менин подъездим. Мейли анда жолукканча.
деп жеңил жана кылыктуу сүйлөп коштошту аял. Аська, мен сага эртең чалам. Кечинде бир жерден жолугуп тамактангыча сүйлөшөбүз, деген эркек кубанычынан улам шадыраңдап, жаңы тапкан ынаган бекем кучактап бетинен сүйдү. Асель андан боюн бошото берип эшикке умтулду. Асек таксистке кайтып келди. Эртеси экөө балыктан, тоок менен уй этинен жасалган ар түрдүү тамактар коюлган, ачуулугу жана өзгөчө даярдалышы менен айырмаланган Кытай салаттары жайнаган үстөл боюнда отурушту. Аял коньяктан ууртап татып, эркек арак ичип отурду. Эки жалгыз жолуккан сыяктанып, жол боюна от жагышты, деп ырдалат кусалуу бир ырда. Экөө кечээки отурушта ачык сүйлөшүп калышкандыктан, анын уландысы катары азыр көп тартынышпастан, өзүлөрү жөнүндө ачык кеп курууга батынышты. Мен өмүр бою майталкандын үстүндө жашадым. Андыктан жашоого нааразычылык келтиргеним күнөө, бирок ооруп калганыма байланыштуу жашоом түп тамырынан бери өзгөрүлдү. Ошентип үйдө отуруп калганымда мага үй кызматчысы сыяктуу мамиле жасала баштады. Тамак жасаган мен, азык-түлүк ташыган мен, айдоочу жана чарба иштерин жүргүзүүчү өзүм. Анын үстүнө биз конокту көп тосчубуз. Дем алыш күндөрү керектүү кишилер же аялымдын курбулары келишет. Андайда үй жыйнап, ал тургай идишта жууп калгам. Жубайым күндүзү жумушунан бошобойт, кечинде курбуларына жолугат. Мен ага машина сатып бердим. Уулум болсо окуусу менен алек. Анын үстүнө ооруп калганымдан кийин аялым кызматынан көтөрүлдү. Бүткүл өлкө боюнча кандайдыр бир эркек менен бирге иш сапарларга көп чыкчу болду. Ал уялбай эле аялымды үйдөн алып кетип жүрдү. Мен кызганчаак эмесмин. Бирок түшүнсөң, уялбай эле ушинтип ачыкка чыга башташкандарында чыдабай калдым. Ушундай жашоо тажатты. Эми өзүм үчүн гана жашагым келет. Эркин басып турам. Каалаганымды жасап жейм, ичем, кааласам кафеге барып тамактанам. Баары жакшы. Мындай жашоо мени канааттандырат, деп анча көп ичелик ал сергек акыл эси менен ачык айрым сүйлөп отурду. Менин жашоом азыр деле күйөөм тирүүсүндөгүдөй эле жакшы. Муктаждыктарым жок. Бирок кыз кезимдегидей бакыбат жашоо деңгээлине жетиш үчүн 15 жылыбыз кеткен. Мени ага турмушка чыгууга мажбурлашкан. Бирок ал жакшы адам болчу. Мени сүйүп, баары жакшы болушу үчүн бүт күчүн жумшаган. Билбейм, мындай камкор адам мага жолугабы, жолукпайбы. Өз өмүрү жөнүндөгү сөзүн ушундай баштады Асель. Кел, жалаң жакшылыктар жөнүндө сөз кылалычы. Мисалы, биздин экинчи жаштыгыбыз үчүн көтөрсөк неге болбосун? Мен кечээден бери жаштыгым кайтып келгенсип ырдагым да, бийлегим да келип жатат. Тамакка алаксып өткөрүлгөн бир нече мүнөттөн кийин Асель сөзүн улантты. Машинабыз, дачабыз да бар болчу. Ал эмес көлдү коттедж куралы деп жүргөн жер тилкебиз да бар эле. Азыр деле. Бирок менин колумдан эч нерсе келбеди. Бүт көңүлүмдү чыгармачылыкка, досторума буруп, алаксып жүрөм. Жакындан бери бир ден соолук чыңдоочу компанияга бара баштадым. Бирок баары бир эле жалгыздык жаман. 80-чи жылдардын башында бир тасма чыкты эле го. Аты силердин түшүңөргө да кирген эмес, деген болушу керек эле. Балким эсиңдедир. Ошол чоң класстын окуучуларынын тун сүйүүсү тууралуу кинодо алардын класс жетекчи эжеи жалгыз болот эмеспи? Ал жөнүндө сүйүү отуна кабылган каарман мунун көзү журтта калган иттикиндей кусалуу дейт эмеспи? Мына мен да эми жалгыз кала албайм. Калгым да келбейт. Айланамдагы анча-мынча жаккандардын баарысы үй бүлөлүү. Ал эми үй бүлөнү мен эч качан бузгум келбейт. Ал тургай эркекти укмуштай сүйүп калсам дагы, деп өзүнө ишенимдүү түрдө түшүнөт деген ойдо шашпай сүйлөп отурду Асель. Түшүнөм. Мен дагы ынтымактуу үй бүлөнү бийик коюп, жубайым үчүн баарын жасагым келет. Бирок ошого жараша жооп алсам дейм. Меники болсо акыркы кездерде көп кеткен. Башкаларды ойлобой баарын өзүнүн көңүлү үчүн чечип калган. Кетип калганымдан кийин жеңилдей түштүм. Жөн эле үйдө отургум келбейт. Интернет аркылуу кыймылсыз мүлктөрдү, жер тилкелерин, автоунааларды сатам. Сата турган бирдемең болсо жардам бере алам. Асель күлүп жиберип жооп берди. Машина менен дачаны эбак эле сатып жибергем.
Жер тилке боюнча бир чечимге келе элекмин. Кайрыла бир, колумдан риэлтордун жумушу да келет. Мындан соң алар кечээки отуруш тууралуу ага катышкан жигиттер менен кыздар жөнүндө кеп кылышты. Таза абага чыгышты. Алар кезиккен Кытай кафеси Аселдин үйүнөн анча алыс эмес болчу. Андыктан экөө ЦУМдун имаратынан анча алыс эмес өчпөс от күйүп турган аянт аркылуу сейилдегиче жөө жөнөштү. Отургучтан орун алып маектешишти. Али эрте болгондуктан айланада шаардыктар сейилдеп жүрүштү. Алар аз-маз ичишкендиктен мас эмес эле. Жылымтыгына тарткан таза жел аргы депилдеп, айлана жаз жыттанып турду. Үйгө тарагылары келбей, жаңы мамиленин жагымдуулугун сезип отурушту. Асек тамеки чеге баштады. Асел түтүнөн качып башка тараптага өттү. Бир аздан кийин чечкиндүү түрдө мындай деди: "Берчи тамекиңден. Негедир ички буктан уламбы чекким келип кетти. Качанкыга чейин жакшы кыз болуп жүрөм. Берчи тартып көрөйүн." "Мурун тартып жүрчү белең?" "Жок, студент кезде курбуларым тиштеп калышчу. Мен тартмак тургай тамекинин түтүнүн көргүм келчү эмес. Тең туштарымдын арасындагы эң түз жүргөн, эң тили алчаак кыз болчумун." "Коомдук иштерден уламбы?" "Жок, атамдын тыюусунан улам. Анда комсомол менен партияны аялдар эркектер менен бирдей башкарчу эле го. Ал тургай эски кинолордон бул көрүнүп турат. Тамекини паровоздой буркуратышып, буга тыюу салынчу эмес. Атам болсо катуу тыйчу." Ушул ирмемдерде Асел өзүн абдан табыгый сезди. Жүрүм-турумунда кандайдыр эркиндик пайда болду. Бул эркектин алдында өзүн кандай болсо ошондой кармагысы келди. Жакса куусаң да кетпейт, жакпаса байласа да кармалбай, өз жолу менен кете берет. Ким бул? Ички сезими айтып турду. Баарын жашырбай сүйлөшсө боло турган поездеги жолулаш адам. Асек эбактан бери мындай түшүнүктүү жанды жолуктурган эмес. Андыктан ага бекем жабыша баштады. Ал эмне десена макул болууга даяр болду. Ансыз жашай албачудай болуп, ээрчиткен жагына кете бергени калды. Асек бара-бара көз ачканында көргөн кожоюнуна берилген күчүк сымал бул аялга көнүп калды. Экөө жолукканда убакыт көңүлдүү жана тез өтчү болду. Аселдин болсо ага эч кандай сүйүү сезими ойгонбоду. Жөн гана жалгыз калгандан коркуп, аны менен мамилесин бузгусу келген жок. Асек сүйүп калган боз баладан бетер өзүнө баардык жагынан төп келчүдөй мамиле түздү. Ал тургай гороскоп боюнча да туура келишээрин айтып, анын айланасында чарк айланып жүрдү. Анын үстүнө бул аялдын күйөөсү жок эле. Андыктан Асек күн алыстан кандайдыр шылтоо менен жолугушууларды уюштуруп, бирде жалгыздап киного киргизсе, бирде жалпы достор менен жаратылышка чыгарып жүрдү. Кофейняга ээрчитти. Бишкектин борборунда бир канча жолу сейилдетти. Жолуккандарында көбүрөөк Асек сүйлөчү. Өзүнүн соода тармагындагы жетишкендиктеринен кеп салчу. Үй бүлөдө эң күчүү бала болсо да бир туугандарынын жүгүн тартып келатканын, айланасындагыларды тетиги союз учурунда ЦУМда иштегенинен бери таңсык товарлар менен жабдыганын, негизи эле соода саттыкта жолдуу экенин, ал тургай ошол коммунисттик доордо кайсы бир айыл чарба товарларын саткан дүкөндүн директори болуп иштегенинен узун сабак кеп салчу. Асел үчүн булар арзан алгында кымбатка сат дегенден башка асыл максаты жок. Байыгандан бөлөк мүдөөсү жок кайсы бир соодагердин мактанычтуу аңгеме куруусу болчу. Ал жаш кезинде шарт бурулуп басып кетчүдөй болгон анын кемчиликтерин атайылап эле көрсө да көрмөксөн болуп жүрө берди. Асек үчүн ал жөн гана кайрат жигери ашып ташкан, ак пейил тилектүү жакшы аял болгондуктан жандай басса өзүн жакшы сезип калчу. Ишенимдүү кармачу, сыртынан сымбаттуу көрүнгөн бул аял тууралуу кээ бир тааныштары жакшы пикирлерин билдирип, экөөнүн ысымдары эле окшошпостон, сырткы өң келбеттери боюнча бири-бирине төп келишээрин айтышты. Убакыт өтүп жатты. Алар дали болсо пионер сыяктуу достошуп жүрүштү. Кээде кол кармашып бирге басышат. Жолугушканда же коштошкондо беттен өбүшүшөт. Ар бири өткөндөн алган сабагы менен бөлүшүп, келечектеги пландарын айтып бүтө алышчу эмес. Өзгөчө Асек абдан кыял кечели.
Ал өзүнүн пландары ишке ашаары менен Аселге автоунаа, ал тургай жок эле дегенде бир бөлмөлүү батир сатып берерин убадалап, ошондо анын бактысына курбулары суктанышаарын айтып, ансыз деле азыр өзүнөн 3 жаш кичүү, шаардык, бойдок, өзүн камсыздаган жигит менен мамилелешкендигин көрө албай жатышканын кыстара кетчү. Асел анын бир да сөзүнө ишенчү эмес, бирок кызыктуу болчу. А балким кээде анын мунусуна кыжыры келчү. Бирок кайра эле аяп кетчү да жолугушууга кандайча макул болгонун билбей калчу. Бир жолу мында ой келди. Адатта эркектер тармактык компаниялардан качышат. Буга өзүм барып жүргөн компания тууралуу айтып берейин да эмне дээр экен. Ошентип Асел бул компания тууралуу жөн жай гана сөз ортосуна кыпчый кеп салып койсо, ал өзүнө денени чыңдай турган бат сыяктуу витамин керек экенин айтып, аяктан кенч тапчудай болуп кызыгуусу артыла түшпөспү? Буга Асел да кадимкидей кубанып, компания тууралуу жакшы кеп салып берди. Силердин кеңсеңер каякта? Кел кийинки бет ачар аземиңерге экөөбүз чогуу барабыз, деди ал ого бетер кызыгып. Асел анын мындай мамилесине дали болсо ишене албай турду. Ушундай да түшүнүктүү адам болобу? Мен эмнени айтсам ошонун баарына макул боло бергеничи? Абдан жакшы натыйжалары менен сүйүнүчтүү түрдө бөлүшкөн ийгиликтүү адамдардын улам бири чыгып сүйлөп жатышты. Алардын арасында компаниянын өндүрүмдөрү жардам берген бейтаптар жана бул бизнеске ишенип, талыкпай иштеп, анын продукцияларын мол сатып, миллионер болгон адамдар компания менен иштешүүгө чакырып жатышты. Бул өткөн чакта бизнесмен, мугалим, аскер кызматкери, дарыгер жана башка кесиптин ээси болуп саналган кардарлардын көпчүлүгү аялдар болгону менен арасында көрүнүктүү эркектер да бар болчу. Өмүр бою, башкача айтканда, бой жеткенден кар чарбага чыкканга чейин күн көрүүсүнө араң жеткен маяна алган жаңы келген угуучулар аң сезимин бүт буга багыттап, маркетингди изилдеп үйрөнүп, план түзүп, бүткүл дитин коюп иштештери керек эле. Ушуга кызыккандар, ишенгендер жана аракетке бара баштагандар бул ынанымды карманышы керек. Тармак жана түзүм, мындай бизнести алга жылдыруу абдан маанилүү. Ал эми бул эл аралык компаниянын лидерлери менен спонсорлоруна, жаңы кызыга баштагандарга өз бизнесинин күч-кубатын, жайылган аймагын жана камсыздалган келечегин көрсөтүштөрү керек болчу. Бардык бизнес шериктерге Орто Азия аймактык окутуу системасы боюнча 1 айдын ичинде боло турган фестиваль Алматы шаарында өткөрүлөөрү пландаштырылып жатканын жарыялашты. Кел, Алматыга биз да барып, эмне фестиваль экенин билебиз, деп Асек сунуш киргизди. Чын эле барып келет окшойбуз. Ал жакта бизде мейманканага жайгаштырышканда аял эркектер өзүбүзчө жашайбыз. Ушул маселени тактап коюш үчүн сен компаниянын эркектери менен тааныш, мен аялдар менен сүйлөшөйүн, деди Асел токтоо сүйлөп. Ась, ага чейин экөөбүздүн мамилебиз башка деңгээлге көтөрүлүшү мүмкүн. Мен сенин колуңду сурап, жүрөгүмдү тартуулайын деп жатам. Өзүңдүн батириңди ижарага берип, меникине келип жаша, деп сунуштады ал. Мен али даяр эмесмин. Турмушка чыкканга көңүлдөнгөндүгүм менен сени менен мамилелешүү жагып турса да, мен өз жашоомду бирөөнүкү менен бириктиргенде баары жайында болооруна ишене албай турам. Бул сага тиешелүү эмес, таарынба. Мен негизи эле жан дүйнөнүн абалы жөнүндө айтып жатам, деп Асел бул олуттуу сунушка толук жооп бергиси келбеди. Негизгиси менден көңүлүң калбасын, мамилебиз жакындаша берсин. Бирок акыры сенин жашооңдун негизги эркеги пайда болушу керек да. Өзүң айттың эле го. Эгер жаш кезимде мени мажбурлап күйөөгө беришпесе, анда качан турмушка чыгаарым белгисиз болчу деп. Анда бирөөлөр мажбурлаган болсо, азыр өзүңдү өзүң мажбурла. Асек өзү келишимдүү эркек эле. Орто бойлуу, толук эмес толкулуу болчу. Кайраттуу чачын сейрек ак басканы орто жаш курагы үчүн өзүнчө көркөм болчу. Анын айтканы боюнча жашоосун камсыздандырылыптыр. Керектүү эмеректер менен толук жабдылган 3 бөлмөлүү батиринде мурунку аялы менен баласы жашап жатыптыр. Экинчи 2 бөлмөлүүсүндө азыр өзү жашайт экен.
Ал эми панель үйдөгү 3 бөлмөлүү батиренин 2 бөлмөсүн 2 студент ижаралап, 3-сүнө керектүү эмеректери менен кээ бир оокаттарын жаап коюптур. Сен өзүң айткандай, мурунку жашооң майталканда болсо, эмнеге үй бүлөңдөн кетип калдың? Уулуң бирде сага келип, бирде аялыңда калып жабыркап жүрөт. Үй бүлөлүк жашоодо баары болот. Мурдагылар айткандай, бириң тентек болсоңор, бириң жөнтөк болушуңар керек болчу, деп Асел Асекке мындай эркиндиктин эмне кереги бар экенин билгиси келди. Сен мени түшүнбөйсүң. Мен өзүмдү директор аялымдын үй кызматчысы эмес, чыныгы эркек сезгим келет. Анын үстүнө мен анын бүрөөсү, ойношу бар экенин сезип жүрөм, деп кызуулана сүйлөгөн ал сөзүн токтотуп, тамекисин алып тутандырып, терең соруп, буркурата үйлөдү да сөзүн улантты. Акыркы чыдамымды ал качан агам өлгөндө түгөткөн. Залда кайгырып отурсам, кызуу келип мага асылбаспы? Төшөк оюнун сагынып кетиптир. Мен ага мындайга азыр көңүлүм жогун айтсам, ызы-чуу чыгарып, шайы жок шал экенимди айтып кемсинтпеспи? Анан ушундай неме менен кантип жашаса болот? Анын түшүнүүсүн суранып айткандарынын баары Асел үчүн түшүнүксүз болчу, аянычтуу эле. Ал Асектин үй бүлөсүндө жубайлардын бири-бирин тарбиялоосу, ортодо өз ара түшүнүүсү, аз-маз болсо да сыйлашуусу, жок эле дегенде көңүл улоо болбогонуна таң калды. Бул жөн гана алардын көпкөнчүлүгүнөн, семиз жылкы сымал ыргыштаган пейилинен пайда болгон кесепеттери эле. Баардык жагынан камсыздалган алар үй бүлө деген ыйык очокко кандайдыр арыз жазып басып кете берген жумуш сыяктуу өзүмчүл мамиле кылышыптыр. Мындай турмуш жөн гана бүктөп түздөлгөн сырткы үлгү экени, ал эми ички мазмунуна оңдоп түзөөлөр сапаттуу кайра түзүп чыгуулар керектиги көрүнүп турган. Мындай учурда эмне жардам бере алат? Кебетеси бул жерде аял канчалык чоң жетекчи болсо да, ал үйүндө, күйөөсүнүн жанында аял бойдон калышы керек деген кадимки адамдык адепти эстеш керек го. Анан мындай үй бүлөгө бир гана сүйүү жана бири-бирин кечирүү жардам бере алат. Мындай эр жеткен аял менен эркектин ортосунда түбөлүк достук болбойт. Мамиле акырындан барып башка деңгээлге көтөрүлүшү керек. Бөлүк сапатка өтүшү кажет же болбосо ортодо жакшы жагына өзгөрүү жүрбөсө, бөлүнүшүүгө баруу менен достук бузулушу керек. Качан Асел менен Асек жалпы досторго бирге келип кошулушканда, алар экөөнү таттуу түгөйлөр атап, бири-бирине жабыштырып, эртерээк үйлөнүүлөрүн айтып дүүлүктүрө башташты. Экөөнү эмне кылышты өзүлөрү чечиш керек болчу. Убакыт болсо өтүп жатты. Орусия, Белоруссия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышкан. Келечекте бул курамга Түркия менен Өзбекстандын кошулушу пландалып жаткан транс улуттук компаниянын эл аралык аймактык фестивалынан келгенден кийин баары чечилди. Асел менен Асек компаниянын күч-кубаттуулугуна суктанышып, чоң максаттарга демденишти. Кыялдар ишке ашаарына ишеништи. Анткени иш-чара жогорку көркөмдүктө жана көңүл эргиткен жакшы шартта өттү. Ар бир чыгып сүйлөгөн катышуучу кубанычтан улам көзүнө жаш алуу менен алдыга койгон максатынын орундалганын эргип айтып, бул мурда көптөргө белгисиз болуп келген капиталисттик ишкердикти мактап жатышты. Оорудан айласы кетип калган кимдир бирөө компаниянын өзгөчө азыгын ичип айыгып кетиптир. Башка бирөө анын кандайдыр дарысы шыпаа болуп, бир тууганын өлүмдөн алып калганын айтып, чын жүрөктөн ыраазычылык билдирди. Дагы башкасы биринчи сунушталганда кетенчиктебей, чечкиндүүлүк менен аракет кылганында жакыны өлбөй калмактыгын айтып ыйлады. Компаниянын биринчи лидерлеринин ичинен да убагында каржылык кыйынчылыктар болгонун, башкача айтканда карызга белчесинен батып, айласы кетип калганында компаниянын тармактык уюмунун жана каржылык торунун арты менен сакталып калганын уялбастан айтып бергендери болду. Ошондой эле жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча маркетинг планды мөөнөтүнөн мурда аткаруу менен алдыга чыккандарга бизнес шериктер тарабынан сыйлыктар жана автобонустар тапшырылды.
Бул максаттар менен ийгиликтерге эгер иш боюнча өзүн өзү тартипке салып, талыкпай окуп үйрөнүп, эмгектенип, башкалар менен дилгирлик менен кызматташып аракет кылса, өзүлөрү да жете алышмактыгын угуучулар аңдап сезип отурушту. Асел Асекке ар бир иш чарага калбай катышып, бирге иштөөнү сунуштады. Асек аны менен катар жүрүп, бирге болуш үчүн эле кандай сунуш болбосун кабыл алууга даяр болчу. Бир жолу парктагы отургучта сүйлөшүп отурушкандарында Асек Аселди кучактап чечкиндүү түрдө өзүнө турмушка чыгуусун суранды. Аял кайра ага суроо берди. ЗАГСка арыз беребизби? Кел, азырынча никеге эле туруп, өзүбүз үчүн жашап туралы. Менин бир тажик улутундагы молдо досум бар. Ошол экөөбүздү никелейт. Ошондон кийин меникине көчүп келесиң. Өзүңдүн батириңди болсо ижарага бересиң. Дароо эмес, бирок акыры макул болду Асел. Ал үй бүлөлүк жашоодо нормалдуу өмүр сүрүү мүмкүнчүлүгүн кое бергиси келбеди. Бул азгырыктан бошоно албады. Анын үстүнө эркек менен интимдик мамиледе узак убакытка чейин болбогону аялдык организмине чоң зыян келтиргени калган. Сүткө оозун күйгүзгөн айранды үйлөп ичет болуп, алар азырынча өз жашоолорундагы бул өзгөрүүнү эч кимге билгизбей кое туралы деп чечишти. Экөөнө тең өзүлөрү үчүн жашап көрүү кандай болору кызык эле. Асел керектүү оокаттарын алып келди. Калганын элиткасынын кладовкасына жаап, жарым жылга келишим түзүп, үйүн бир жаш үй бүлөгө өткөрүп берди. Ошентип анын жарандык никедеги күйөөсүнүн 2 бөлмөлүү эски эмеректүү батириндеги жаңы жашоосу башталды. Бөлмөлөр тыкан жыйналган, анча чоң эмес ашкана, жашылдандырылган короону караган балкон, 3-кабат. Айлана тынч, келечек азгырыктуу, ага күйөөсү тирүү кездегидей сүйүү жана ынтымакта өзү үчүн жашоо абдан кызыктуу көрүндү. Бирок бир гана андагыдай молчулук азырынча бул жерде көрүнбөй турду. Биринчи 2 ай бал айы катары жыргалда өттү. Үй бүлөлүк майрамдар, ал тарабынан кызыктуу саякаттар менен кызыктуу белектер болоорун улам айтып берилген кооз убадалар. Асел анын ар бир сөзүнө ишенип, ал үчүн жашап жүрөт. Үйдөгү аялдык жумуштарды жан дили менен жасап, эгер жанында акча болуп калса, унчукпай барып азык-түлүк алып келет. Керектүү оокаттарды, аялдын укугундагы төшөк шейшептерди сатып алат. Күйөөсүнүн кезектеги убадаларына ишенип, кыялга чөмүлчү болду. Асек ар бир түнү ал уктап калгандан кийин сол колунун алаканын колуна алып, күбүрөнө сүйлөнүп, өзү интернеттен үйрөнгөн акча жана жашоо кубатын тартуу боюнча шайтандык дубасын окуп, көптөн бери кызыгы артып жүргөн муну иш жүзүндө колдонуп жатканына кубанып жүрдү. 3 айда Асек тарабынан киреше түшпөй жаткандыгы боюнча арыздануулар менен наалуулар кетип, берилген убадалардын аткарылышы мүмкүн эместиги, кошумча жумуш издөө зарылчылыгы айтыла баштады. Асек молдо таанышына жолугуп, Асел менен жакшы жашоосу узакка уланышы үчүн тамакка таттуу дуба окутуп келди. Мунун эч нерсесин билбеген Асел чыдап жашап жүрдү. Асектин ар бир убадасы аткарылбаганын билип турду. Бирок аны айтып нааразыланбады, каршы сүйлөбөдү. Негизинен эч нерсе кылгысы келбей, үйдө отуруп, өзүнүн кооз кыялдары менен максаттарын унутуп баратты. Асектин иши болсо ийгиликтүү жүрүүдө. Жакшы сыйлыкка, каражатка марытар, ал тургай тагдыр чечер көлөмдөгү келишимдин ийгиликтүү ишке ашышы болжонууда. Ал мындай жол болуунун арты менен дагы да байыйт. Буга карата ал өзүнчө ой жоруйт. Мурдагы катыныма ким экенимди көрсөтөм. Ал эми муну менен кекиртегине коргон ашыкча чыгашадан кутулуш үчүн ажыраша берсем деле болот. Же бала төрөп бербесе, анан дагы шуба кийгиси келгенин, саякатка чыгып кооздонгонуна кымбат баа жылтыр-жултурду каалаганын кантесиң. 4-айда Асел өзүнө эзелтен тааныш жан дүйнөсүндөгү оорукту сезди. Башында шуулдаган үн пайда болуп, күч-кубаты жөндөн жөн эле агып кетип жаткансып денеси алсызданды. Тетя Валянын дарегин эстеп, ага такси менен жөнөдү. Жолу шыр кетпеди. Кулаган кургак дарактарды жүктөп кетип жаткан чоң унаалар ишин бүтүүсүн күтүп турууга туура келди.
Бирок баары бир эле жолу болбоду. Бекер келиптир. Өзүн бир кезде кара күчтөрдүн туткунунан куткарган Валентина Орусияга көчүп кетиптир. Анткени менен эми жабыккан жан дүйнөсүнө өз алдынча үңүлгөн Асель өзүнө ааламдан келген белгилерди тааный баштайт. Кандайдыр терс күчтөрдүн таасирине кабылганын дагы да сезген ал YouTube каналына тез-тезден кире баштап, андагы өзүн өзү тазалоочу, биоэнергетикалык бузулууларды калыбына келтирүүчү программаны таап, андагы чымчыктардын сайраганын, булактын шылдыраганын наушниктен угуп, мейкиндиктин жамандыктардан тазаланганын туюп, бөлмөнү терс күчтөрдөн арылткан ырымдарды жасоо менен жоготкон энергиясын чакырып, ички аурасын калыбына келтирүүнүн далбасасына түшүп, укчусун тынымсыз угуп, жасачуусун мезгил менен кайталаган соң жан дүйнөсү аңтарылып түшчүдөй болуп куса баштады. Бүткүл денеси чыйыргып, безгек болгондой калтырак басты. Бүт айлана чөйрөсүнө карата жийиркенген сезим ойгонду. Аң сезимине ааламдын түпкүрүнөн белги берилип жаткансыды. Мунукунда эмне кылып жүрөсүң? 5 айда өзүнүн жан дүйнөсүнө салынган терс энергиядан кутулган ал күйөө сүрөйүнө адам жана эркек катары берген убадаларынын бирин да аткарбаганы үчүн нааразычылыгын билдирип, өзү болсо аял катары үй-жай жана бүт тиричилик боюнча баардык милдеттерин аткарып жатканын айтты. Асек жакында чөнтөгү жашыл акчаларга толооруна бекем ишенгендиктен жана Асель эми өзүнүн эч кайда кете албасына, эмне кылса да унчукпай айтканын кылган катынына айланганына көзү жетип калгандыктан дароо көзүн аңтарылтып, акыл эстен кеткен жиндини эске салган кебете кийип, катуу кыйкырып урушту. Эгер бул жашооң жакпай жатса, анда жогол бул жерден. Сен мага эч качан төрөп бере албайсың да. Ошон үчүн менден эч нерсе талап кыла албайсың. Мен өзүмдүн балам үчүн гана жашашым керек. Болбосо сенен кутулуп жашай алга үйлөнөм. Муну укканда Асель дароо эле оокаттарын жыйнап, артын карабай чыгып кетти. Таксиге отуруп бул жерден тезирээк алыстоого шашылды. Жолду катагана каяка барып баш калкаларды ойлонуп, өз батири бошогуча туугандарыныкына тура турмай болду. Дагы бир айдан кийин бийликтин бийик тактысында отурган аткаминерлердин кийлигишүүсү менен Асектин иши күтүүсүздөн аркага кетип, көптөн бери күтүлгөн кирешесинен куржалак калды. Алгач ачууга алдырып ааламды аңтарып жиберчүдөй жаалданганы менен колунан эч нерсе келбеген ал айласыз байкуштун кейпин кийип мүңкүрөдү. Жашоосу жарыгы жок калгансып көңүлчөктүүлүккө тушукту. Батири башаламан түшө чачылганы аз келгенсип, Аселге болгон кусалыгы курчап алып, туткунга алганда андан кечирим сурап, жарашып кайтарып келмей болду. Асель тармактык компаниядагы ишине кайтып барып, өзүнүн жана башка адамдардын ден соолугун чыңоочу өндүрүмдөрдү колдонуп да, сатып да жакшы ийгиликтерди жаратты. Организмди жашартуучу программа боюнча каражаттарды бүт ичип, жалаң жакшы тилектүү, жашоого жакшы көз менен караган адамдардын чөйрөсүндө болуп жеңилденүү алды. Турмуштагы жол болбостугунан, баяоо ишенимге салып болбогон бирөөгө баш байланганынан көңүл түпкүрүндө ачуу өкүнүч, тагдырга болгон таарыныч калды десе болот эле. Бирок билип туруп кантип Асектин тузагына түшкөнү дагы эле жообу жок калды. Ал куу киши кара дубаны колдонуп жаңы практикага бул жоош келинди тартып алгандай эле болду. Асель кийинки жакшы жашоосу үчүн кайрадан күч топтоп бүт эркин жыйнады. Ошого жараша сүйүктүү иши болгон романынын 2 бөлүмүн жазыш үчүн калемин колго алып, кагазына үңүлө берип, ушул 5 айдын ичинде бир баракта жазбаганына таң калды. Акырындан мурунку өз жашоосуна кайтып келип, жарандык никеде жашоо азгырыгынан улам кетирген катасын мойнуна алды. Бирок жаратканга жана ааламга ушундай сабак жана аң сезим менен аурасын тазалашы керектигин өз учурунда ички туюмуна белги бергени үчүн ыраазычылык билдирди. Ушул өзү үчүн жашагысы келген 6 айдын акырында интернеттен дарылоочу касиети бар программаны уга бергендиктен ал толугу менен өз калыбына келди.
Ал эми кечирим сурап алдына келген Асектин өзүнө кайтып келүү өтүнүчү менен жалынычынан чечкиндүү түрдө баш тартып, Кудай алдында жубай катары байлап, аял катары милдеттендирген никесинен бошото турган сөз болуп саналган 3 талагын тезинен беришин талап кылды. Ал абдан көңүлсүз түрдө ал тургай көзүн жашылданта берип, бирок ички ар намысын жоготпоого дал бастап бул сөздү 3 жолу айтып, анан бул жашоодо жалгыз калбастыгын мурдагы аялына көрсөтүп, анын кыжырына тийиш үчүн эле өзүнө баш кошконун жашырбастан айтып берди. Анан дагы ажырашып, өз алдынча жашап жатса да, анын мурунку аялы менен расмий түрдө ажыраша алаарына ишенич жок экен. Анткени ага никени бузбоо тууралуу сөз бериптир. Кызматына байланыштуу мамлекеттик бийликтин бийик тепкичтерин мелжеген аялына никеси бар деген макам аба менен суудай сөзсүз керек экен. Анан дагы ал никенин шарттары менен бир нече ай жашап, эркектик дем өрүн көтөрүп, ушул жааттагы ден соолугун чыңдап бергени үчүн көңүл түпкүрүндө Аселге ыраазы болсо болот эле. Албетте, Асек булар тууралуу Аселге алдын ала айткан эмес. Болбосо ал баш кошууга макул болбойт болчу. Ал эми интернеттен үйрөнүп жүргөн адамдын башын айландырып, өзүнө үйрүп алуучу эзотерикалык билимин жаңы гана өздөштүрүп баратканында жолу болбой калды. Мындан деле майнап чыгара алмак, болгону сөөгү бекем өрүккө туш болуп калбадыбы, деп ойлоду. Дагы жакшы болду. Туугандарымдын жана башка тааныштарымдын бул кылыгым тууралуу билбегени, болгону курбуларым гана бул жөндө билишет. Кудайым-ай, кандай гана уят боло жаздадым. Бирок түрктөрдүн убактылуу никелер тууралуу сүйүү тарыхы деген тасмасында мындай темалар жакшы ачып берилет. Ошол боюнча мен ойлободум беле. Ойношчулук кылгандан көрө жарандык нике жакшы деп. Экинчи мындай өзүмдү өзүм алдоолорго барбайм. Эң жакшысы жакындардын, достордун жакшы куттуктоолору, сунган гүлдөрү менен аттырган шампандарынын коштоосунда ЗАГС аркылуу мыйзамдуу никеге туруу деген чечимге келген ал студент кездерден бери барып жүрүп көнүп калган пригородныйда жашаган атасынын бир тууганынын үйүндө жүрүп, ушундай ойлорду ойлоп, кичине жеңилдей түшкөнсүп оюн улантты. Жалгыздыктан улам адамдар эмнеге гана барышпайт. Айтылуу советтик ырчы Кикабидзе жаштык кезде ырдаган ыр көңүлдө жаңырат. Анын сөздөрү мындай беле: ырыбыз башында эле болбой калган. Ким туура эмес билбейм эми. Биздерди элдик укшак баш коштурган, түшүнбөй аңдабастан эч нерсени. Болгону жалгыздыктар жолугушту, жаркытып жол боюна от жагышты, а бирок от күйгүсү келбей койду. Болгон сөз мына ушу. Бул ыр сүйүү издеген көптөгөн жалгыз жандардын көңүлүнө төп эле. Же болбосо экинчи жаштыктын күчү менен баш кошкусу келгендерге абдан жакчу. Кийинки жаңылыктар менен бөлүшкүсү келип, кафеге чогулган 5 курбунун ортосунда бул ажырашуу тууралуу талкуу жүрбөй койгон жок. Кап десең, сыртынан карасаң Асек түшүнүктүү, келишимдүү жигит. Башкысы шаардык түшүнүктүү адам болсо да жашай албай калдыңар, Биз силер үчүн аябай кубанбадык беле, деп Зуля чын жүрөгүнөн өкүндү. Мен деле эмне болгонун көп түшүнбөй калдым. Эстеп көрсөңөр, Герда тууралуу жомокту. Кайды издеп баратып, ал жолдо гүлдүү бакчага түшүп, алардын жыпар жытынан мында эмнеге келгенин унутуп, дагы жарым жыл ошол жерде калып калат эмеспи? Мен да так ошол Гердадай болдум, деп Асел өзүнүн башынан өткөн ишти түшүндүргөнгө аракеттенди. Рита менен Майрам эч нерсеге түшүнө бербегендиктен унчугушпады. Клара кошумчалады: Силер шашып кетпедиңерби? Ага тийбей кое турушуң керек болчу. Мындай жолугушуп жашап көрсөңөр болмок да. Мен анте албадым, акырын актанды ажырашкан. Демек тагдырыңар экен да. Биздин курактагы жаңы турмуш курган аялдардан бактылуу болгондор чанда чыгат. Эсиңердеби? Бир жолу мен кошуналарым полковник жесир калган аяшына аял издеп жатканын айтпадым беле? Кошунамдын айтканына караганда, анын да кийинки жашоосу оңунан чыкпаптыр. Ал бир ажырашкан аялга жарандык нике аркылуу үйлөнүптүр. Эмне болуптур дебейсиңерби анан?
Экөөнүн жашоосуна полковниктин балдары жолтоо болушуптур. Башкасын билбейт экем, турмушка чыгып, балалуу чакалуу болуп, аны муну түшүнүп калган кызы күн алыс келип алып жаңжал чыгарчу экен. Элестет, экөө жаткан бөлмөгө өлгөн энесинин чоңойтулган сүрөтүн илип коюптур. Атасын тез-тезден үйүнө чакырып балдарын каратчу болот. Анан ал айласы кеткенде иче баштайт. Кыскасы алиги аял акыры кетүүгө аргасыз болот. Аська, сен кайгырба, өзүңдү бекем карма. Анткени акыры биздин көчөдө да майрам болот. Анын сөзүнөн кийин алар бул темага кайрылышкан жок. Болгону эркектер менен кафеден экинчи таанышпайлы деген чечимге келишти.